Assalamualaikum жигиттер. Терезеден карасам, жерде тагылар иштеп атат. Матизлерди токтотуп алып. Кээде таксистерди да токтотуп алышат. Документтерди оңдоолу, документтерди. Assalamu alaikum. Тугандар, кандайсыңар? Жигиттер, тагалар, жээндер, акалар, үкелер, айшолар, братан, братчикалар, амансыңарбы? Бүгүн 19 воскресенье. Алдыда көрсөтүп кеткендей эле көрдүңөр, иштеп атышат тагалар. Жолдо тосуп алып, эки жанына 2 ППС алып алып, регистрациялар боюнча иштеп атышат. Этят болгула. Бул видеоролик өзү бир ашып кетсе бир 10 мүнөттүк убактыңарды алам. 10 мүнөттүк убактыңарды алам. Таксиге иштейм деп план койгондор үчүн, жаңы таксиде иштеп баштагандар үчүн, анан азыркы учурда таксиде иштеп жүргөндөр үчүн. Айырмасы жок. 5 жылдык стажың барбы сенин Москвада такси боюнча, 10 жылдык стажың бар. Ошолорго кичине мындай обращение кылып кетейин дедим. Жаңы таксиге иштейм деп аткандар, иштеп аткандарга мындай да, советим биринчи очередь машинаны арендага алып атканда таксопарктан аласыңарбы, же өзүңөрдүн таанышыңардан аласыңарбы, досуңарданбы, же тагапага жеен-пейен иш кылса, кимден машинага аренда алып аткан учурда взнос деген болот. Залог деп коет го, залог деген болот. 10 миң, 15 миң ар кимдики ар кандай. Ошол залогду берип анан машинаны аласыңар. Же кээ бир таксопарктарда баягы накопительный счет деген бар. 100 сом, 200 сомдон кылып өзүнүн бир патологу бар, 20 миңге чейинби, же 15 миңге чейинби, ошондой бир патологу бар. Машинаны алгандан кийин ошол жерге барып силер машина алып атканда по факту силерге советим телефонуңарды алып чыгасыңар. Машинаны тартып баштасыңар детально, ар бир жерине, поврежденияларына, чийилген жерине, лобойдо, трещинабы, барбы жокпу, полностью видеого тартасыңар. Ичине, сыртыны, арттагы багажникти алышып, запасной баллонду, жада калса ошол запасной баллондун фирмасын да тартып алгыла. Бул деген баягы силер берген залогту кийин кайта иштеп бүткөндөн кийин машинаны тапшырып атканда ошол залогту аласыңар да. Ал залог дагы өзү бир 15 күндөн кийинби берилет машинаны тапшыргандан кийин. Баягы силер штрафыңар келип калышы мүмкүн деп кичине кармап калат. Бирок баягы толук алып кеткенге аракет кылып жардам бере турган ошол видео ролик болот. Өзүңөр тартып алган машинанын повреждениясы. Кийин чтобы тапшырганда эмне могул жок эле го дегенде силер ошо видеону ачып мына деп көрсөткөндө болуш керек да. Страховка деп коет. Экинчиси болсо, бул Москванын жолдорунда жүргөндө знактарга көңүл буруш керек. Знактарга особенно көңүл буруш керек. Бул жерде 60-та жүрө турган жер бар, 80-де жүрө турган, 100, 110-до жүрө турган жерлер бар, жолдор бар ошондойчу. Ошол жерде биз өзүбүздүн Кыргызстандагыдай 60 десе 60ка жатып алып айдай турган эмес. Бул жерде 60 десе 80ге чейин айдасаңар болот. 79, 75, 80 менен айдашыңар керек. Мен өзүм көбүнчө 75 менен жүрөм по городу, шаардын ичинде. Таксист деген өзү ушундай болуш керек, кичине тезирээк жүрүш керек. Таксисттин Москвада бир преимуществосу бул автобусный полоса. Автобусный полосаны уккан болушуңар керек, билесиңер баардыгыңар эле. Ошол автобусный полоса деген бул особенно эртең менен кечинде час пик учурунда коэффициент жакшы күйүп аткан учурда сен биринчи ошо пассажирыңды алып барып, эртерээк төгүп таштап, экинчи заказды алып кете турган возможности берет да саңачы ошо автобусный полоса. Тез-тезден айдап. Автобусный полосада өзү баягыдай бөлүнүп, кесилип, үзүлүп турат. Баягы кайсы жерден кирип, кайсы жерден чыгып кете турган болсочу, ошондой жерлер бар. Анан автобусту обгон кылыш кесилбеген жерден обгон кылып кетсең автобусту, если алдыңда ГАИ жок болуп калса, анда сага повезло да. Если алдыңда ГАИ болуп калса, анда бул железный штраф. Штрафтын эмесин билбейм канча экенин, бирок ГАИ ошентип чумарт этет да ал жерден дагычы. Анан баса белгилеп кете турган нерсе ошол автобусный полосага түшүп алып, айылымды сагындым деген ыр бар го. Ошону коюп алып, мына капталдап айдап кете турган таксилер бар экен, шашпай. Ошондой таксилерге айтып коерум. Брат, антип айдаба, сага окшош аркаңда 10 таксини тизип алып айдай турган жол эмес ал.
шашпасаң элге окшоп эл катары баягындай обычный жолго түшүп алып ошол жерде катып айдап кете бер. Автобусный полосага түшүп ушундай таксилер бар экен, көбүнчө бул баягы комфорт плюста айдагандар да. Комфорт плюста баягы катуураак айдап койсоң, некомфортное вождение деппи, ушундай кылып 2 коюп коет экен. Ошолорго айтарым, шашпасаңар ошолдо жолго түшүп алгыла. Ошол автобустун полоса боюнча, знактар боюнча, негизи эле машинага отурганда өзүңөрдү уверенно сезгиле, железно, уверенно айдагыла жолдо. Жаңы айдап, жаңы үйрөнүп баштагандарга да, перестроение кылганда дагы уверенно перестроение кылгыла. Негизи ушу жолдун сол полосасы бул кичине тезирээк айдагандар үчүн да. Сол жака перестроение кылдыңбы, сен значит тебишиң керек. Кичине перестроение кылып алып, анан шашпай айдаган деле не вариант да. Биякта элдин баардыгы сөгүп жаман көрөт. Ошондой. Штрафтардан этат болгула. Негизи центрде иштегенде, центр Садовое кольцо жакта, третий кольцонун ичинде иштеген моментте заказ алып калсаңар, ошол заказыңарга кичине кечигип баргыла. Мен өзүм көбүнчө ошондой кылам, кичине кечигип барам да заказгачы. Киши чыгып уже сени күткөндөй болуш керек да, анан сен ал жерге барып алып токтоп, клиентти күтпөш үчүн ал жерде фалькон деген болот. Фалькон өзү 1,5 миңдик штраф келет. Мындай 15 күн ичинде төлөсөң 1,5 миңдик штраф. Атак 3 миңге өтүп кетет. Көбүнчө ошол. Азыр негизи Москвада помощник Москвы деген программа бар экен. Помощник Москвы деген программа. Ал программа менен любой адам кылса болот экен да. Машинаны туура эмес жерге токтотуп койсоң, под знакан токтотуп койсоң, сүрөткө тартып туруп жөнөтүп берет экен. Ошол сүрөт үчүн ага баягындай бир бонустарбы, бирденкелер түшөт экен да. Типа за проезд бесплатный или где покушать бесплатно, ошондой болуп түшөт экен. Көп киши кылат экен, сүрөткө тартат экен ошол менен. Остановка запрещен деген жерлерден. Машыгыр токчулуктун белгиси. Ошон үчүн жигиттер центрде шаардын ичинде иштеп аткан болсоңор, заказыңарга 30 секунд, 40 секунд кечигип баргыла. Киши сразу токтогондо отуруп кетип кала тургандай болгула. Үчүнчүсү бул путевой лист деп коет. Ушундай бир документ бар таксилерде, путевой лист деген, 12 сааттык. Бул путевой листти ар ким ар кандай алат да. Мисалы, бир жумада бир алат, 15 күндө бир алат, бир айда бир, же кээ бирөө вообще эле өзүнүн үйүндө отуруп алып өзү жасайт. Путевой лист деген менен ГАИге кармалып калсаңар, штраф, серьезный штраф, 30 миңге чейин. Машиналарды еще стоянка алып кетип калышы мүмкүн 2 айга. Таксопарктын машинасы менен түшүп калсаңар, анда 2 эсе серьезный штраф, ал таксопарк баары силерге төлөтөт. Ошон үчүн путевой листти жакшы бир жерге бекитип жүргүлө. Убакыт бүткөндө тарс алмаштырып кое тургандай кылып. Бизде бир история болгон эле, бир брат айтып берди, өзүнүн башынан өткөн окуясын айтып берген да. Путевой лист менен кармалып калып, что это десе, берки путевой бүтсө, бунусун салам да деп, уверенно айттым дейт. Уверенно айткан экен, гаишниктер дагы күлүү болуш керек өзү. Ошо брат көрүп калса дагы салам алейкум. Кечиресиз, Тарубай, сен бул опыт катары айтып кетиш керек билбегендерге. Ошондой жигиттер. Төртүнчүсү болсо бул неме? ДТП болгон учурда Европротокол деген бар. Окугансыңар, билесиңер, Европротокол деген бар. Ушул жерде айтып кетейин, Европротокол бул 2 түрдүү болот. Кагаз түрүндө болот, анан онлайн госуслуги деген программа бар. Ошол госуслугиде дагы машинаңардын эсиле данные болсо, киргизген болсоңор, ошол жерден силер Европротокол толтурсаңар болот. Европротокол деген бул не өзү? Баягы ГАИ жок жерде ГАИсиз эле маселени чечип кое турган нерсе да болчу. Кагаз түрүндө, А түрүндө А4 форматта болот. Бир эле кагаз, бирок 2ге бөлүнгөн 2 сторона. 2 сторона. Күнөөлүү адам, анан күнөөсү жок адам дегендей да. Түшүндүңөр да. Европротоколду биринчи бир киши толтурат. Сүзгөн адам толтурат дагы полностью. ДТП болгон учурда сразу машинадан түшүп, карап, баягы жерди биринчи очередь сүрөткө тартып алгыла. Знактарды сүрөткө тартып алгыла. Машинанын ордунан жылдырбайсыңар эч жака. Машинанын ордунан жылдырбай эле ошол жерге эле сразу
түшүп сүрөткө тартып баягы A4 форматындагы Европротокол кагазы бар болсо же өзүңөрдө бар болсо ошону бересиңер, муну толтурасың деп. Анан ошол кагаздын эң астында мындай бир бош жер болот, кичинекей. Мен өзүмдө жок да, бирок ошол астында бош жер болот. Ошол жерге сүзгөн кишинин данныйын өзүнө жаздырасыңар. Паспорттун данныйын же праванын данныйын. Просто ошол водительдин аты жөнү ПТС болуш керек, машинанын документинде болуш керек, ПТС, СТС болуш керек, страховка да болуш керек, машинанын ошол кишинин данныйы. Ошону толтуруп, эң астына ошол жерге жаздырасыңар. Я такой-то деп жазат дагы, мен күнөөлүүмүн, күнөөмдү мойнума алам деп туруп жаздырасыңар дагы, кол койдуруп, ошол Европротоколду жөнөтөсүңөр. Страховкасы, анын страховкасы силерге акча төлөп берет, баягы ремонтту. Сүзүлгөн учурда ар бир детальды жазасыңар, сынган детальды, жаракка кеткен детальды, кыйшайган, чийилген, полностью ошол жердеги детальды жаздырасыңар. Даже могу баллондогу колпачок сынып калса дагы ошону дагы жазасыңар. Анткени баягы акчаны алыш керек да, полностью көбүрөөк акчаны алып, кайра машинаңызды жасатып аласыңар. Онлайн түрүндө деле ушундай болот. Онлайн түрүндө киресиңер, Европротоколду толтуруп, госуслугиден ошол сүзгөн киши толтурат аны биринчи. Если анда бар болсо, өзү полностью сүрөтүнө чейин киргизип толтурат дагы. Ошол жерде QR код болот. QR кодду сканировать этсеңер, силердин госуслугуңардан ачат. Ачканда ошону силер башынан баштап окуйсуңар. Эң башында адамдын адреси болот, месседж листодо жашаган жери. Ошол менен марканын паспортунан салыштырасыңар. Экөө окшош эмеспи? Просто ар жакта башка адрес, биякта башка адрес болуп калышы мүмкүн. Полностью карап, если ошол нерсе дал келсе, өзүңөр астына согласен деп туруп ошол жерден басасыңар дагы, ал Европротокол уже кетет автоматтан, баягы страховкага жөнөтөт почтасы аркылуу. Кийин ошол страховщик келип, силердин баягы поврежденияларды карап, ошол акчасын жазып чыгарып берет. Ошондой, жигиттер. Да, эмне деп айтып кетем. Ушул эле негизичи, эң основной нерселер. Ошол эң главный автобусный полосага түшүп алып, тормоз этпегилечи, катуу агылачы. Серьезно. Этият болуп айдай бергиле, уверенно айдай бергиле. Кудайым өзү ар бир иштин берекеси бар деп коет, берекесин берет. Бар, берекеси калтырбайт. Ошондой. Анан эмнерде эмеге комментарийге бир-эки баягындай хейтерлер деп коебу, хейтерлер пайда болуп баштаптыр. Ошолорго айтарым, этият болгула, Жигиттер, ассаламу алейкум. Өзүңөргө бекем болгула, сак болгула, урубагыла.